Кутмантаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирде көрсөтүүлөрдү улантабыз. Быйыл аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү, ошону менен бирге балдарды коргоо жылынын алкагында көптөгөн иш-чаралар жүрүп атат. Албетте, ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин кичинекей сүрөтү бар дейт. Биздин Теңиртоодо дагы бир жакшы жаңылык экен. Анткени кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Асан Жакшылыков агайыбыздын кичи мекени бул Нарын облусунун Миң Булак айылы. Мына ошо Миң Булак айылында бир адамдан бир китеп долбоору Асан Жакшылыков атындагы китепкана ачканы туруптур. Албетте, бул жакшы кабар деп айтабыз. Ал эми биз мына ушул долбоор негизи эле элет жеринде бүгүнкү мына ошо китеп долбоору чогултуу маселеси кандай, бул туурасында биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Анда жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмери, кыргыз эл жазуучусу төрүбүздө Асан Жакшылыков агай өзү келип отурат. Агай, кош келипсиз. Ал эми агайыбыздын жанында мына ошо бир адамдан бир китеп долбоорунун мүчөлөрү Гүлайым Калыбекова жана ошондой эле Элла Зарылбек кызы келип отурат. Кош келипсиздер. Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер. Кутмандуу тааңар менен мына ушул иштин башталышы туурасында көрүүчүлөргө кенен маалымат берип өтсөңөр. Зарылбек кызы Элла, айтсаңыз, мынакей сиз студент катары бүгүнкү күндө ушундай жакшы ишти колго алып, мынакей агайдын ысымын дагы калтыруу үчүн айылда ушундай китепканага ысымын берип, китеп чогултуп атыптырсыздар. Кандай болуп жатат ишиңиздер? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен биринчиден биз айылыбызга ошо бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча азыркы учурда жүрүп жатат. 122 айылда ачылды. Ошону биздин өзүбүздүн айылга дагы алып келели деп чечтик. Бул долбоорду Асан Жакшылыков агайдын ысымы буга чейин биздин китепканада, айылдык китепканада берилген. Кайра ошол китепкананы жаңылоо максатында азыркы жаңы китептер чыгып атат. Ошол китептерди жаңылантуу, алып баруу, элди окутуу максатында ушул долбоорду ачтык. Жана иштер жакшы жүрүп жатат. Биздин айыл элибиз жапа-тырмак кошулуп бизге жардам көрсөтүүдө. Андан сырткары дагы ушу Гүлайым эжебизге окшогон эжекелерибиз, байкелерибиз, чет жактагы байкелерибиз да колдоо көрсөтүп, жардамын беришүүдө. Бир адамдан бир китеп долбоору, Гүлайым, айтсаңыз, кандай болуп атат? Чогулуп жатабы китеп? Бир учурда ушу китеп окубай да калды деп атат. Айылдык китепканага окурмандар да барбай калды деп атат. Кандай кылып ишке ашырып жатасыздар? Саламатсыздарбы? Мен китеп окулбай калды деген пикирге толук түрдө кошулбайм. Китеп кайсы бир учурда окулушу азайып калган чыгар, бирок таптакыр окулбай калган учур болбосо керек. Азыркы учурда борборубузда өзүңүздөр деле байкап жатсаңыздар керек, арт-артынан китеп дүкөндөр ачылып, басмаканалар жарыш менен иштеп башташты. Атаандашуу, китеп сатуу, алуу тармагында атаандашуу пайда болду. Бул өтө жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Андан дагы ушу акыркы бир жылдан бери бир адамдан бир китеп деген жакшы долбоор старт алды. Бул долбоорду уюштуруучулар келечекте тарыхта аты кала турган мыкты азамат жигиттер. Бул долбоор биздин айылга да жетип отурат. Республика боюнча буга чейин 122 китепкана ачылган экен. Мунун баардыгы тең өтө жакшы жөрөлгө, өтө жакшы самалык. Буюрса, китептерди чогултуп койгондон кийин анын артынан окуп, китептин дагы кенен жайылышы үчүн иш-аракеттер артынан жүрүп жатат. Мына ошо айтып атпайсызбы, чогултуп деп? Кандай кылып чогултуп атасыздар ушу китепти? Элдер кандай кабыл алып жатат, мындай жакшы кабыл алып жатса керек. Албетте, биздин айыл өтө жигердүүлүк менен кабыл алышты деп айтсам болот. Азыр байланыш мүмкүнчүлүгү өтө кеңири да. WhatsApp тайпаларыбыз бар, Instagram, Facebook баракчалардын баары иштеп жатат. Негизи эле биздин айыл, азыр агай дагы кенен айтып берет, биздин айылыбызда жашоочулар, айылдын тургундары өтө жигердүү, билимге, өнөргө суусап, умтулуп турган адамдар жашайт деп сыймыктанып айтсак болот да. Анан азыр WhatsApp тайпаларыбызда тынымсыз сүйлөшүүлөр, кеңешүүлөр болуп жатат. Ушу кайсы көбүрөөк чогултууга максат кылып жатабыз жана азыркы учурда жакшы эле чогулуп калды, буюрса китептер. Мүмкүн болсо өздөрү эле келип алып келип берип атышат. Ооба, айылдын мисалы үчүн
ким миң булактык болсо ошонун баары тең кайдыгер карап турган жок да. Аял эркек дебей, улуу кичүү дебей, окуучу студент дебей баардыгы тең. Маселен, айылда окуучулар кыдырып, түтүнмө түтүн кыдырып чогултуп атышат. Мугалим ага эжелерибиз мүмкүн болушунча өзгөчө жакшы салым кошуп атышат. Негизи эле ар бир тургун. Андан тышкары борбордо муун болуп, мисалы үчүн кайсы бир жылкылар өздөрүнүн классташтарын уюштуруп, ар биринин өздөрүнүн WhatsApp тайпалары бар. Ошол жактан акчалай да чогултуп жатышат. Анткени учурда жаңы китептер абдан көп басылып чыкты. Ошолордун баардыгын тең айылыбызга жеткизишибиз керек. Ал үчүн акталай акчалар да чогулуп атат. Андан тышкары колубузда бар китептер дагы берилип атат. Абдан жакшы, Айыл, айтсаңыз, аймактар менен байланышуу кандай жүрүп жатат? Өзүңүздөр дагы барып, баш көз болуп, жумушту чогуу уюштуруп анан келип жатасыздарбы? Кандай жетип атат айылдарга, аймактарга? Аймактарга азыр китептер буйруса жакшы. Чындап колдоочу адам болсо, мындай иштин жүрүшү да жакшы болот экен да. Эгерде эл колдобосо, эл бизди кабыл албаса, аны да уюштуруш аябай эле татаал болот экен. Ошол себептен мындай ойлоп койдум да, азыр бизге ошо китепке муктаж, окууга, билимге суусап турган убагыбыз экен депчи. Ошол себептен айыл эли дагы башка жакта ошо спонсор байкелерибиз дагы спонсор болуп, менин атымды айтпай эле койгулачы, ушуну ушул айылга жеткирип койгулачы, китеп алып бергилечи деп дагы чыккан байкелерибиз болуп атат да. Бул аябай эң жакшы деп ойлойм. Биздин келечектеги муундарыбыз китеп окуган жаштар чыкса, буйруса Кыргызстандын келечегин түзүү, өлкөбүздүн өнүгүүсү эң жакшы деңгээлде болот деп ойлойм да. Андан сырткары жакшы. Андан сырткары дагы ошо мурункуга караганда дагы китепканачы эжекелерибиз дагы жакшы иштеп калды. Анткени барып контролдоо жүргүзүүлөр болуп атат. Ошол себептен жакшы иштеп. Андан сырткары дагы ошо интеллектуалдык оюндарды уюштуруп атабыз окуучуларга карата. Айыл элдерин жарыштырып атабыз. Мисалы үчүн мыкты көчө депчи, окурман көчө деген номинацияларды бергенге аракет жасап атабыз. Буйруса дагы алдыда жакшы болот деген үмүттөбүз. Асан агай, сөз кезеги сизде. Мынакей сиздин ысымыңызды калтыруу үчүн ушу китепканага ушу жаштар демилге көтөрүп, китептерди чогултуп, агайдын китепканасын дагы жандандыралы деп сизди баш кылып мынакей чакырышат экен. Кандай кабыл алдыңыз агай ушу жаштардын демилгесине? Биринчиден аракет кылса берекет. Экинчиден кыргыздын сөзү бар. Бекер жүргөнчө бекер иште деген. Анан биринчиден бекер иштеп атканы менен чоң тажрыйба жыйнап атышат. Адамдарды көрүп, ар кандай мүнөздөгү адамдарды көрүп, анан иштин көзүн үйрөнүп, бул жаштар үчүн жакшы иш. Анан экинчиден бул соопчулук иш. Соопчулук дегеним ошол азыркы заманда кыймылдаса да акча сурап калбадыбы? Биздин жаштардын, Кыргызстандын жаштары баягы бир айтат эмеспи, быка зарага деп коет го. Кармаганда дагы эң чоң маселени чакан эл, биздей чакан эл бу дүйнөдө жашаш үчүн биз саныбыз менен эч дүйнөгө тарай албайбыз. Биринчиден акыл эс менен тарай алабыз, билим менен тарай алабыз. Өзүбүз башка элдер менен тең ата жашап кетиш үчүн биздин жаштарыбыз интеллектуал болуш керек. Дүйнөдөгү болгон баардык нерседен алдыда болгонго аракет кылыш керек. Ал үчүн билим алыш керек. Акыл эс деген тарбиялаш керек. Мына акыл эстин өзү айрыкча акылды тарбиялоо, анан көкүрөктү, пейилди тарбиялоо бул өтө өмүр бою жүрчү иш. Өмүр бою жүрчү иш. Мисалы ар бир адамдын башына чалдык үйдө акыл эс келет, чалдык үйдө ойлор келет. Чалакайым акыл эске ээ болосуң, кем акыл болосуң. Анан жүрүп отуруп, турмушту таанып отуруп, жетик акылга жетесиң. Андан эң көсөм болуп элге өзүңдүн акыл эсиңди айта баштайсың. Ошон үчүн чаржайыт акылда жүрө бербей, мындай бир турмушта жакшы жолду табыш үчүн билимдүү болгонго бул биздин жаштарыбыздын шарт түзгөнгө, кийинки балдарга шарт түзгөнгө, китепти кадырлаганга аракет кылып атканы жакшы нерсе. Себеби бир көптөгөн окуу жай болгонго караганда тиги
бир Европанын чоң акылман кишиси айтты эле, бир китепкананын болгону жакшы деп. Себеби окуйм деген киши ошол китепканага кирип алып, адам болом деген киши ошол китептеги бүт адамзат өзүнүн жакшы нерсесинин баарын китепте калтырат да. Анан ошол китептен алып туруп, ошол бир китепканадан чоң миңдеген жакшы адамдарды алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн китепке көндүрүп атканы, мен деле китептен жаман болдум деген кишини көрө элекмин. Мен эмеге барсам, Финляндияга барсам, ошол эмеге корабль менен ар бир айылга китеп жеткизет экен. Хельсинкиден жеткизет экен. Караңызчы. Анан жана журналдарды да аябай тартипке салыптыр. Мисалы жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин диплом алдым деп китепти карабай калып атпайбыз тигичилер. Алар болсо мисалы ар бир кесип боюнча өзүнчө ассоциация түзүшүп, анан ошол кесиптер боюнча журналдар чыгарышып, ага подписка кылышып, анан Финляндия, жанагы Норвегия, Швеция дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөр. Ошол ардын опытын байкадым. Ошо журналдар аркылуу жаш адис ошол өзүнүн мисалы агроном болсо агрономдордун уюмуна кирип, анан жана журналына жазылып, ошол агрономдун журналы аркылуу тынымсыз дүйнөдөгү жаңылык китептерди жарыялап, анан ошол аркылуу улам жаңыланган дүйнөдөгү жаңы билимдерди алып турат экен да. А биз жаңы сала тобузду чыгара албай калдык. Ошон үчүн бул жаштардын саамалыгы, өркүндөрү өссүн, эң жакшы саамалык. Себеби биздей чакан элге билимди алып келиш, анан ошо билим менен ошого таянып өсүп кетиш, бул өзү өтө керектүү нерсе, айрыкча мына 21-кылымда. Рахмат агай. Анан китепти бизде эмне болуп атат? Авторлор чыгарып атат. Мисалы 6 миллион Кыргызстандын эли жашайлы дейли. Ошол 1% китеп окуган элге айлантыш үчүн бир автордун китеби 60 миң тираж менен чыгыш керек. Мына. Билдиңизби? 1%. Биз азыр Кыргызстанда 1% китепке жетпей атабыз. 0,01%ке жетип атабыз. Ошондо араң 500-600 экземпляр менен чыгарып атабыз. Демек биз окуй элекпиз китепти. Ал китеп дагы 3 жылдап чыгат да. Ошон үчүн бул жакшы саамалык. Алдыда болсо биз маегизди токтотуруп, бизде жарнама бар, андан кийин биз маегизди улантабыз. Биз болсо түз эфирде көрсөтүүлөрдү улантабыз. Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары бир адамдан бир китеп долбоору. Өзүңүздөр билгендей, мына ушул Нарын облусунун Миң Булак айыл өкмөтүнө Асан Жакшылыков атындагы китепкана буга чейин берилген. Ошону кайра жандандырып, бир адамдан бир китеп долбоорун ишке ашырып жатат. Студиябыздын кадырлуу меймандары кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков агай өзү келип отурат. Ошондой эле Гүлайым Калыбекова жана Элла Зарылбек кызы биз маегибизди уланталы. Айтсаңыздар, бир адамдан бир китеп долбоору буга чейин башка жерлерде өтүп келген да. Анан сөзсүз түрдө баягы борборубузда да өтүп, калуучулар барып, эми сөзсүз түрдө эле бир эле китеп алып келбейт да. Сөз келгенде 2-3төн китеп алып келишет. Анан Союз тарабынан ар бир үйдө сөзсүз түрдө баягы китеп текшелерде бүгүн күндө китептери көп болсо керек да. Анан кээ бир акын жазуучулар дагы өздөрү да китептерин берип жатышабы? Биз азыр кайрылуу кат менен кайрылып жатабыз. Акын жазуучуларга, басма үйлөргө, китеп дүкөндөргө, андан сырткары ырчыларга кайрылуу кат менен кайрылып жатабыз. Эгерде ошо кайрылуу катыбызды окуп, жообун беришсе, берет деген үмүттөбүз. Кандай анда эмнелер жазылган? Сөз китеп жагынан жардам бергиле деп. Жардам бергиле, биз ушундай Миң Булак айылында китеп канабызды жандандыруу максатында ушундай иш алып барып жатабыз. Буйруса ачылышы мынчасында болот, конок болуп кетиңиздер деп, андан сырткары ошо өзүңүз салым кошуңуз, китеп берип, жүрөгүңүздөн чыккан канча берсеңиз деп ошондой кылып атабыз да. Биздин айылыбыздан аграрныйдын ректору Кулемжо Рысбек Нургазиев Рысбек агайыбыз дагы ошо жардам көрсөттү. Буга 20 китеп, жаңы китептерден өзүңөр тизмесин түзүп бергиле деди. 20 китепти айтты. Кайсы алып берем деди, каалаган китептериңерди депчи. Бу Асан агай дагы өзү
бизге буга чейин 450 китеп берген агай. Китепканабызгачы азыр дагы агай 100дөн ашык китеп берем деп атат буйруса. Абдан жакшы. Агайдын ысымын алып аткандан кийин агайдын сөз чыгармаларын киргенде эле сөз ар бир кыргыз сурайт да, жок дегенде айылда жашоочулар, балдар сөз сурайт да. Асан агайдын чыгармалары барбы десе, жок десе уят го агай, туурабы? Эми биринчиден былтыр 70-жылдык болуп атып. Ошого карата Кыргызстанда кийинки 5 жылда жаңы чыккан китептердин баардыгын кадырды салып атып, анан өзүмдүн үйүмдөгү китептерден болуп отуруп, эл ага кызым айткандай, ошо 400дөн ашык китеп бердик эле. Андан кийин быйыл ушул 130га чукул китепти алып кетишти. Аны бердим, анан азыр мен жана 10 томдугумда чыгып атат. Буйруса. Ошондон да китеп айыл өкмөтүнүн демилгеси менен дагы 10 экземпляр бар алып кеткен атат да. Эми бул биздин айылыбызды ар бир айылды макташат го. Биз эми илгерки атактуу чоң манасчы Тыныбектин айылы болуп аталабыз жалпы жонунан. Андан башка биздин Көкөтөй деген кыргыз элине белгилүү чечен өткөн илгери. Актан Тыныбековду билесиңер. Ушундай биздин бир маданий чоң традициябыз бар. Асан Заркунов деген агайыбыз бар эле, кыргыз эл жашуучу болгон. Ниязбек Касмалиев деген агайыбыз ал дагы чыгармачыл, өкөтөн чыгармачыл кишилер эле. Андан башка мына Жаныш Кулманбетов, жанагы Чоро Думанаев, Табыл Дактанов, жанагы Жипариса Исабаева, анан Жазгүл Жаманкулова сыяктанган бу Кыргызстанга таанылып калган бир топ жашчыларыбыз бар. Андан башка баягы биздин айылдан илгерки чоң советтик партиялык ишмер Кадыракын Базарбаев чыккан, Кемел Ашыралиев чыккан, анан Төлөбек Өмүралиев чыккан. Мына ушулардын баардыгы кандайдыр бир жаштарыбызга үлгү боло турган адамдар. Анан кеңешип кетсең бармак оорубайт деп, биздин ошол айылдагы балдардын мындай бир зиректиги менен, демилгеси менен ушундай жакшы иш башталып атканы бул мактана турган, кубана турган нерсе. Туура. Ошо бир эле илгери Ломоносов Орусиянын бир немесинде жашып балалык кезинде, анан ошол жалаң китепти окуп отуруп, анан илимий жактан Россиянын эң чоң окумуштуусу болуп чыккан. Эми азыр бир жагынан заман жакшы. Биздин айылдан бүт дүйнөдө барып иштеп аткан дагы жаштар бар. Анан өзүңүздөр айткандай азыр WhatsApp-ы, интернетиби, же момундай отуруп үйдө тургандай эле сүйлөшүп эле, азыр ушундай демилгелүү жакшы иштерди жасаганга шарт түзүп калды да. Мына телевидение иштеп атат, интернет иштеп атат. Азыркы техниканы биз адамдын жакшылыгына пайдаланганга аракет кылсак, бирок китепти эч нерсе алмаштыра албайт. Туура. Себеби жайлоого барсаң дагы жакшы көргөн китебиңди чөнтөгүңө салып алып, шашпай бир сапты 10 жолу кайталап окуп, мээге сиңирип, анан боло турган кишинин ошо дээрине китеп менен достошсо, бул келечеги жаман болбойт деп ойлойм да. Мына ошол ишти биздин жаштарыбыз түшүнүп, Колго алып, улуу муунду да камчылап, жанагындай демилгелеп жатканы бирок сүйүнө турган нерсе. Азаматтар деп Билайым айтабыз. айтсаң, мына ушул китептер, кандай китептер чыгып атат, аларды иргөөдө алганда кайсыл китептер көбүрөөк чыгып атат, кайсыл адабияттар, кыргыз адабияты, орус адабияты, багы үйүндөгүлөр болгон китептердин баарын берип атышат. Алардын абалы кандай, силерге туура келип атабы? Албетте жакшы болушун талап кылып атабыз, суранып атабыз. Анан пейил жакшы да биздин элибизде, анан айрыкча айыл жеринде жаман нерсесин үзүп бербейт, жакшысын сунат, бирөөгө жакшысын даярдап турат элибиз. Мүмкүн болушунча жакшы китептерин, жаңы китептерин берип жатышат. Алардын арасында эски деп айтпайм, эми мурда басылган, көп жыл басылганына көп жыл болгон китептер дагы бар. Аларды чамбашыбыз керек албетте. Алар дагы керек, өздөрүнүн орду бар ал китептерин дагы.
ошо саргайып турган барактары саргайган китепте да бир өзгөчө бир жагымдуулук тартуулай алат да окурмангачы, билген окурманга. Ошол эле маалда биз жаңы китептерге дагы сөзсүз басым жасайбыз. Учурда жана жогоруда айтып өткөндөй арт-артынан китептер басылып, окурмандар окуганга үлгүрбөй калышат чындыгында. Билген, эгерде жакшы билгендер болсочу, аларды да сөзсүз алып барабыз. Тематикасы боюнча эч кандай чектөө жок. Мүмкүн болушунча кеңири кулаш жайып алганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн пландап жатабыз уюштуруучулар ушу бала тарбиялоо, кенедей балдарга арналган китептерден, бала бакчага ылайыкташкан китептерден баштап дүйнөлүк классиктердин китептерине чейин алууга ниет кылып атабыз. Албетте айыл эли кыргыз тилдүү да мүмкүн болушунча эми кыргыз тилиндеги эле китептер барат. Сөздүктөрдү кошконго аракет кылабыз. Канчалык саны көп болсо да сапатына дагы карайбыз жана ар бир китептин нускасын, санын, количествону көбүрөөк алганга аракет кылабыз. Анткени китептерди чогултуп коюу бул бир иш, ал эми китепти окутуу, түшүндүрүү башка иш да. Анан кийин айылыбыз дагы чоң. Ошол китептер боюнча таймаштарды уюштурганда жетпей калбасын деп көбүрөөк санды алганга аракет кылып атабыз. Абдан жакшы айтсаңыз, аймактардын баарына эле кулаш жайып жетип калыпсыздар. Дагы кайсы аймактарга жете элексиздер? Сиздер ушул долбооруңуздар. Бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Бакай Акылбеков деген байке болот. Ак Талаадан өзү эң биринчи ошо Кош Төбө айылында ачылган бул долбоор. Андан сырткары азыркы учурда аймактар жарышып атабыз, мындайча айтканда. Азыр түптө ушундай чогултуу иштери болуп атат. Андан сырткары Нарын өрөөнүндө бизден сырткары да айылдарда болуп атат. Жалал Абад, Лейлекте эле жакында эле ачылды. Аксы районунда дагы жүрүп жатат. Буйруса 15 марттарда ачылып калат болуш керек Аксыда. Аймактар бири-бири менен жарышып, мындайча айтканда жакшылыкта жарышып атабыз, жакшы иштерде бири-бири менен ат салышуудабыз азыркы учурда. Анан ошо жалпы эле Миң Булак айыл өкмөтү жалпы эле мына ошо теңир тоолуктарга кулак кагыш кылалы. Агайдын атында китепкана качан ачылат? Мүмкүн баягы барып көрүп өздөрү күбө болобуз дегендер да бар да. Буйруса 22 мартка ачылышын кылабыз деп турабыз. Андан сырткары Маданият министрлигинин орун басары Нуржигит Кадырбеков агайыбызды чакырдык. Буйруса агайды да чакырып жатабыз, Асан агайды. Андан сырткары дагы ошо биздин коомдук ишмерлерди, ырчыларды чакырып барганга, буйруса ачылышка көрсөткөнгө аракет жасайбыз. Мен дагы өзүмдүн айылдаштарымды, бизди тааныган бардык адамдарды чакырып кетмекмин. Бизге келип, ушул долбоордо колдоо көрсөтүп, жардамыңыздарды эч аябаңыздар деп. Жана биздин ачылышка сиздерди да чакырабыз. Ким келем десе, сөзсүз түрдө эшигиң ачык. Бардык үчүн эшик ачык экен да. Эшик ачык бардык үчүн. Агай келиңиз бүгүнкү адабияттын аксакалы катары, жазуучу катары ушундай бир жаштардын жакшы демилгесине өзүңүздүн бир жакшы кеңешиңизди, каалоо тилегиңизди айтып өтүңүз агай. Биринчиден кичине кыскача айтканда, мен китепти бергенди жакшы көрөм. Чүй университетинде дагы бир 2-3тен ашык китеп бергем. Болсун. Айчыр институтунда дагы ошо китеп бергем. Китепканасына. Анан ушул Миң Булак чөөнүн мындайча айтканда мен шепке алып турган кишимин да. Анан эмне дейт, бул жаратканым өзү адам баласы өссүн, өнүксүн, жакшылыктын жолунда жүрсүн деп адам баласын өстүрүп, өнүктүрүп атпайбы? Ылайым биздин келечегибиз ачык болсун, жаштарыбыз билимге умтулган жаштар болсун, акыл эстүү жаштар болсун, бирин бири сыйлаган, урматтаган, улууга урмат, күчүгө ызаат көрсөткөн, нускалуу, каада салттуу, мындай бир жакшылыкты жолдогон элге айланып кетсек, саныбыз менен кошо сапатыбыз да кошо өссө, ошол дүйнөдөгү Кыргыздын азыр күрдөөлүү заманы, Кыргызга кут келип аткан заман, Манас атабыз деп, мына мен Манас эл коомунда өзүң билесиң, ураным Манас, улутум Кыргыз деп жүргөн кишимин. Ушул Манас атабыз баштаган Кыргыздын улуу уруктары, касиеттүү аталар колдоп, жолубуз ачык болуп кетсин. Жана мен атын атаган аталардын дагы Тыныбек атабыз баштаган ошол биздин айылдын сыймыгы болуп, ошол жерден Арыстанбек ата өткөн. Жакшысын асырай алса,
ошол эл өсөт. Ал эми жакшысын унуткарган, ошону элге кылып кеткен эмгегин билбесе, анда элден баатыр да чыкпайт. Элден баатыр чыгыш үчүн эл ошол көсөмдөрүн, акылмандарын, элге кызмат кылып аткандарын көрүш керек. Ошон үчүн бул кыздарымдын да жолу ачык болсун, ийгиликтүү болсун. Мен өздөрүн тааныбайт экенмин, бул жерден тааныштым. Ата энеси аркылуу билип атам кайсы балдар экен. Жөн көрүп алып туруп, балачанын балдары турбайбы деп, ошол аксакалдарды кошо эстеп атам. Рахмат агай, баштаган ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Китеп жазып, ошо кийинки муундар окуса экен деп калтыраткан сизге бекемден сол узун өмүр дагы бир 10 томдукту чыгаруунун үстүндө отурам деп атасыз. Сизге күч кубат агай, көз майыңызды коротуп, ушу келечек муундар үчүн жакшы бир чыгарма жаратып жатасыз, бар болмосо. Ал эми жаштарга ыраазычылык. Ооба, мына силердей жигердүү жаштарга ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Ийгилигиңер арбын болсун. Алтындай убактыңарды бизге бөлүп, жакшы маалымат бергениңер үчүн силерге чоң рахмат. Рахмат. Ал эми биз болсо түз эфирде көрсөтүүлөрдү улантабыз.